Кээ бирлерге мынакей. Келин аласыңар. Анан кийин эле анын келинин энеси менен урушуп кетесиңер. Бул келиндин эмне тиешеси бар эдесиңер? Ажыраштырышат. Анан кийин мындай да, дагы бир нерсе случайы бар. Мунун бир варианттары көп да. Кызыңарды бул шүмшүк менен жашатпайм деп алып кетип каласыңар. Аны алып кетип каласың дагы, мына 2 бала төрөгөн болчу, сонун жашап аткан, соп-сонун. Эмне кылдыңар? Ажыраштырып алып алдыңар. Койнума баткан дейт, үйүмө батпай калыптырсыңбы деген сөзүңөр бар, билесиңер шуну. Анан үйүңөргө алып келип аласыңар. Анан жарым жыл жүргөндөн кийин жанагы бок мурун балаң жарты ичер туритен бар да, күчүү балаңар. Только сенин пенсияңды сурат да, мындай трубкасы чоң. Айтып баштайт, бул жакпайт мага. Эмне жүрөт, күйөөсүнө барбайбы десе, анан жөн түрдө бир-эки тыясың, андан кийин айтасың да, кызым эми анча-мынча бар иштеп кел. Иштеп эме кыл. Анан жумушка чыгарып коесуңар. Анан кийин бир жыл өткөндөн кийин, эми кызым эми эптеп-септеп бир күйөөгө тийип ал дейсиң. Ай, күйөөдө эле турбады беле ал. Күйөөдө болчу ал. Бирөө сонун жашап аткан, сен бузуп келдиң аны. Эми эмне кылдың? Эрден эргеп тийгизип, аны адамдарга о бузук катын көрсөтүп атасың. Өзүңдүн колуң менен өзүңдүн кызыңдын жашоосун бузуп атасың. Балаңардын жашоосун бузуп атасыңар. Эми ушунду айтыш керек болот да, башкача кантип айтам мен силерге. Шариатта бузган күнөө, чоң күнөө. Мына эсиңерде тутуп алгыла.